Кадырман радио каармандар, Шашкедеги Дил Маек назарыңыздарда. Маектешибиз Азамат Болгонбаев. Жакында эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Республикалык Айтыш коомдук фонду Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата, Республикалык Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына карата, Көкө уулу өтө же болбосо жеңи жок акындын 160 жылдыгына карата, анан Жамбыл Жаабаевдин 175 жылдыгына карата 14-чү эл аралык айтышты өткөргөнү турат. Бул айтыш 30-31 августта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Ага чейин дагы эл аралык айтышка өзүңүздөргө белгилүү болгондой тандоо турлары дагы өтөт. Байге фондун карашы 3 миллион сом. 3 миллион сом деп өтө жакшы көрүнүш. Албетте таланттарды алдыга коюу, кадамын арыштуу кылуу, аларга дагы кайсы бир деңгээлде таасир берүү жагынан. Эми биз бул айтыштын өттөрү, качан өтөт, же кандай жободо өтөт, ал жөнүндө кеп кылбайлы. Биз деги эле ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы, анан Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгы деп белгилеп атабыз. Мына ушул багытта тизмектеп, шурудай тизип сөз кылсакпы деп Азаматты чакырып алдык эфирге. Кош келдиңиз, Азамат. Кушубак болсун. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгында кандай суулар акты, анан кандай мезгил болду деген нерседе көп адамдар ар бир атуу ушу ойлонуп, ой салып, ар кандай тараза ташына салып өлчөп келип атышат да. Биз эми бул жаатта караганда маданий турмушту алып көрсөкпү деп сиз менен сүйлөшүп атабыз. Ошол маданий турмуштун ичинде дагы мына Айтыш коомдук фонду жөнүндө сөздү улантабыз. Сиздин баамыңыз, сиздин оюңуз, сиздин дагы ички суроо сопкутуңузда биз бул 30 жылдыкта маданий турмушта эмне таптык? Мына айтыш өнөрү жөнүндө эле бир багытта кеп калчы, Азамат. Анткени айтыш тетигил эгемендүүлүк алганга чейин кандай жашаган? Анан эгемендүүлүктү алгандан кийин ушу 30 жыл ичинде эмнеге жетип жашады? Албетте, алгачкы сөзүмдү ушул жалпы кыргыз элине амандык тилөө менен баштагым келет. Айтыш өнөрү же болбосо төкмакындык өнөр бул кыргыздын улуу мурасы экени, кыргыздын басып өткөн жолу экени, кыргыздын улуу тарыхы экени, кыргыздын байыртан бери келаткан эл ичиндеги улуу баян экени бул талашсыз далил. Ал эми сиз жогоруда баса белгилеп айткандай, 30 жыл бул Кыргызстандын эгемендүүлүк алган доору. 30 жылдык аралыкта ар кайсыл тармакта ар кандай өйдө төмөн окуялар, жетишкендиктер, албетте чегинүүлөр, ар кандай кырдаалдар болуп өттү. Эми алардын баарын жалпы бириктирип келгенде биздин тарыхчылар, мамлекеттик ишмерлер же болбосо ошого көз салып жүргөн руханий адамдар жалпылап баягы айтып берет чыгар. Менин бүгүнкү тема боюнча токтолоюн дегеним бул кыргыздын төкмакындык өнөрү. Төкмакындык өнөрдүн негизги бир чоң жанрларынын бири бул айтыш өнөрү. Айтыш өнөрү эми байыркы замандан бери эле элдин бүйүрүн кызытып, элдин кызыгуусун туудуруп, элдин бир маанайын көтөрүп, элдин бир ошол учурдагы өйдө төмөн маселелерин козгоп, айтор биз тарыхтан да окуганбыз, адабияттан да окуганбыз. Төкмакындык өнөр ошол эл менен кошо бирге өзүнүн улуу жолун түзүп келген бир улуу өнөр. Буга далил өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына байыркы Токтогул атабыз ошол кездеги кырдаал, ошол кездеги мезгил, ошол кездеги окуялар, ошол кездеги учурларды ырдайын деп байыркы Токтогул атабыз дарга асылган экен. Кийинки Токтогул атабыз жөнүндө кененирээк эле окудук, Кудайга шүгүр. Ошол учурдагы окуялардын негизинде Токтогул атабыз сүргүнгө айдалган. Ар кандай окуялар болуп келген. Баягы СССР түзүлө баштаган учурларда дагы акындык өнөр бир өзгөчө жабыр тарткан да, себеби деген баягы айрым акындарды диний көз карашы бар экен, ошол жака багыттайт деген шылтоо менен эле көп акындар изилденбей калган, көп акындардын чыгармалары жыйналбай калган, алардын көпчүлүгү көмүскөдө калган. Ал эми ошол көмүскөдө калган нерсе көпчүлүк учурда эми азыркы замандын тили менен айтканда
компьютерде сакталып турбагандан кийин алар жоголуп кете берет экен да бара бара. Ошондуктан ар кандай доор кырдаалдардын аркасында акындык өнөр бир кыйла зыянын тарткан деп ойлойм. Balamından burunu bir taldım, ögürdün bildim o gözümdü. Ulamadan uyulduk kaylık hep, uktun belen oy sözümdü. Görelek bozun o gözümdü, ugelek bozun o sözümdü. Girip ettimdin o görüp al, geltirdi ulday o gezindi. Esen daman o eskatın, el kızdırgan o gez kadın. Koşunda paso kuş kadın, koş kömököy til kadın. Akın bulsun o cöper, aytayın sözünü gıybatın. Akındığın kocuk bulsu, balamada bulsun da zıynatın. Men ezelden berin o eskimin, el kızdırgan o geskimin. Yere geçken yırçınla, bana beldeş beytedine geçsimin. Ulan üç koşoy menen gen talas, öz atan kanamından göngül göncer. Öbök töv jatıp çoğulu bökürüp tuğan o göm göncer. Yürüşüz ayak talastan ömürün ösüve yön göncer. Katka gazdanan göçüp gel, hayrılıp kaldaygan solgun göçüp gel. Karısı kada menen jırgagan, jaştar jagın janıp ıngırdagan. Kız gelin oyun baştabı kurdagan, mına kuşçu sarın bistinel. O balam birönün elin el bolboy, o birönün jeri jer bolboy. Yaş yüreğini jaltanıp, жалгыз başını kaltarıp, tek salışa gelgende balam teng tuşka sözüngü teng bolboy. Esingde jibe yedin tap, ezelki talas yerin tap, surasını aysam belsak balam tuğandı kişingü gem bolboy. Mına kal karalabın ark bilgen, okan taş karangı kabulan. Halkın mındanı bulbosu, men gayret aytıbın akılam. Sölüm barı tilimde, balam sözdön kantibi cangılam. Kabul alsanın aytkandı, o kayta gelgin o talaska. Özün ilabı gömüçü, o göz yurtundan o adaşba. Caldıra parvı gözündü, jat eldin gözünü karatpa. Hayrılıp gelsen o kadırılıp, o kalkında senin o süyböybü. Karalaman o jovusu, kapilet yerden o dovusu. Kangıgan elden akmakta bir kadındın tilin o tibeybi. Hayratın aytarı kişin çok, oşa kaygırıp sögün o güyböybü. Tentibeye kanan gelgene koşulsan, teng tuştar kana senin o süyböybü. Temin işkene jobusu, teksiz yerden dobusu. Tentigen elden akmakta bir tentektin tidin o tibeybi. Tengdigin aytarı kişi çok balam, telmirip sögün o güyböybü. Ал эми СССР учурунда ооба, СССР учурунда да бир топ акындар ырдашкан. Маселен ошол башатында Калык аталарыбыз, Осмонкул аталарыбыз, Алымкул аталарыбыз туш келген. Бирок алардын баягы акындык атагы эл ичинде сөзсүз чыккан. Себеби эл ичине барганда, өз алдынча отурганда алар руханий теманы, негизги акындык өздүк темаларын ырдашкан да баягы өзүнүн багытындагы. Бирок чыгармаларынын көпчүлүгү, баягы кагазга түшкөн чыгармалардын көпчүлүгү ошол СССРдин темасына, идеологияга байланыштуу гана чыгармалар калып калган да. Буга күбө ошол учурдагы баягы кийин биз аздек тутуп жүргөн биринекин эле жыйнактар бар, айтыштар деген биринчи, экинчи бөлүгүч. Ошол ичиндеги айтыштардын көпчүлүгү ошол мезгилдин жүрүшүнө жараша чыгармалар жыйналып калган да. Ал эми ошол руханий баалуулукка тете чыгармалары көпчүлүгү жыйналбай калган деп ойлойм. Эми эгемендүүлүккө келе турган болсок,
эгемендүүлүк мезгилдеги төкмакындык өнөрдүн өсүшүн мен бир эки бөлүк менен карагым келет да. Биринчи бөлүгү бул 92-93 жылдары эгемендүүлүк алгандан кийин мына КТРде Сыдык Акматов деген аксакал кишибиз бар эле, раматтылык болуп кетти а киши. Анан ошо кишилер баштап Сулайман Кайыпов деген илимпоз агайыбыз бар мына учурда, Түгөлбай агайыбыз. Анан бул жерде көп айтыштар тартып колдоо көрсө Алимбай Абжапаров агабыз бар. Мен эми ал учурда жаш бала болгондуктан айтыштарга түздөн түз катышпагандыктан мен көпчүлүгүн билбейм, кимдер дагы уюштурган экенчи. Бирок баягы мен угуп билип жүргөн кишилерим ушулар да. Мүмкүн баягы мен бирөөлөрдү белгилебей калсам баягы ошол түздөн түз аралашпагандыгыман болот да. Анан ошол 92-93 жылдардагы айтыштагы бир өзгөчө болуп өткөн кыргыз үчүнчү. Себеби бир топ ошол учурдагы жаштарды элге бир жүзүн жарык кылып алып чыгып берген. Ооба, Амантай агабыз эң биринчи жолу филармонияга 86-жылы келген экен. Бирок ал жерде баягы өзүнүн терме санат чыгармаларын, өзүнүн баягы филармониянын эми баягы алкагына туура келген, эми жаш жигит болуп келишкен да. Анан ошол баягы чыгармаларын гана аткарып келген да, даяр чыгармаларын. Анан ошол айтышка деле Амантай агаларыбыз менимче ушул эгемендүүлүк алгандан кийин чыга башташканбы деп билем да. Ошол 92-93дөгү айтыштар мына Амантай экенин ажарын ачкан, Элмирбек Жеңишбек агаларыбыздын ажарын ачкан. Алардан тышкары да бир топ акындар катышып жаштардан өзгөчө. Ошол айтышта кызуу айтыштарды көргөзгөн экен, бирок тилекке каршы айрымдары бул өнөргө менен баш салып, бул өнөр менен аралашып кете албай калышты деп ойлойм да. Бул биринчиден ошол мезгилдеги кыйынчылык акыбал, ошол нерселердин баардыгы ошол өнөргө аралашкан жаштарды көпчүлүгүн башка тармакка салып ийди. Жандануу башталган десек болот окшойт да ушул мезгилдер. Албетте жандануу башталган, себеби эгемендүүлүк алгандан кийин баягы улуттук баалуулуктарыбызга, улуттук өнөрлөрүбүзгө, улуттук маданиятыбызга баардык тараптан эле баягы жандануу башталып, ошол багытка байланыштуу иш-чаралар өткөрүлө баштаганда, анан албетте ошол баалуулуктардын башында айчы өнөрү тургандыктан бул нерсеге дагы бир өзгөчө мамиле кылышкан экен да. Ошол операда өткөрүшкөн экен чоң айтышты. Маселен, ал учурларда деле мен ойлойм операнын сахнасын толтуруу абдан катаал болсо керек депчи. Ошондуктан эл абдан көп келип, ошол жерде бүйүр кызыткан чоң айтыштар болгон экен. 95-жылы мамлекеттик деңгээлде манас миң өтпөдү, мына эл аралык алкага чейин таанылды бул иш-чара. Анын ошонун алкагында дагы айтыш өткөн экен. Ал айтышта дагы ошол аксакалдар өзүнчө айтышып, жаштар өзүнчө айтышып, айтор бир топ айтыштар болгон экен. Анан ошол учурларда айтышка маселен Таластан Назарбек деген аксакал келет эле. Ош Жалал Абадтан Токторбай Тайырбек деген аксакалдар келет эле. Аксыда Ысак Барпиев деген аксакал келет эле. Бул кишилердин көпчүлүгүн көз өтүп кетти. Кочкордо Нурдин Ибраев деген аксакал бар. Айтор Кыргызстандын ар бир булуң бурчунан бир топ ошол кездеги баягы руханий аксакалдар келет эле. Бул кишилердин көпчүлүгү ошол баягы советтик идеологиянын аркасы менен көпчүлүгү өнөргө аралаша албай, таптакыр эле башка кесиптин ээси болуп жүргөн адамдар эле да. Анан маселен мына кийинки ошол аксакалдардан кийинки муун Рахматулла агаларыбыз, Абдылда Нуралиев, Абдубали Акимбек, ошол бир топ аксакалдардын баардыгы ошол баягы кыйчалыш заманда мен ойлойм 21-кылымга дагы көпүрө болуп берди депчи. Анан айтыштын экинчи бөлүгү баягы жогоруда айткандай, мен ойлойм ушул 21-кылымдын жаңырышы менен башталды го депчи. Себеби айтыш коомдук фонду 2001-жылы түзүлдү, атайын документ менен кабыл алынып. 2000-жылдары ошол акындар чогулуп биринекин башташкан экен да, баягы 99-жылдар. Садык Шерниязов менен сүйлөшүп баягы. Анан ошол 95 айтыш өткөндөн кийинки айтыштар тууралуу менин маалыматым жок экен, эми чакан айтыштар өтсө керек. Дээрлик ошол бир 5-6 жыл кайра солгундай түшкөндөй туюлат да мага. Анан ошол учурларда айтышка деле көрүүчүлөр сейрек каттап калган учур. Себеби өз көзүм менен көрүп калдым да 2000-жылдардын башындагы айтыштарды. Себеби айтыш коомдук фонду түзүлө баштады.
Анан башында баягы 8 акындан катышкан чакан айтыштарды уюштуруп, бир аз уюштуруу иштерине да каныгып алалды. Анан ошол айтыштарды уюштуруп баштады. Ал учурда биз жаш бала элек. 2001-жылы башталды ошол айтыш. Анан тарых музейде өткөрчү элек. Тарых музейде маселен 50 акын келсе бир 30-40 көрүүчү көрүп эле айтыш өтчү ошол. Анан өзүбүз менен өзүбүз айтышып эле ошол жерден анан тарап кетчүбүз да. 2001-жылы ошол эле тарых музейде Замирбай агай айтыш өткөрдү. Менимче бири республикалык, бири эл аралык болсо керек эле. Же экөө тең эл аралыкпы, кичине эсимен чыгып атат. Ошол айтыштар деле ошондой таризде өткөн да, баягы көрүүчүлөр аз, бүтүндөй катышуучулар көп болгон. БГУда учурда иштейт. Анарбай Намитаевич деген аксакал бар, ошо киши алып барган айтышты. Андан кийин айтыш коомдук фонду түзүлө баштады. Анан бир ошол учурлардан баштап анан бир жаңы барактар ачылды го деп ойлойм. Себеби ошол 2001-2002 жылдары чакан айтыштарды өткөрдүк да. Атайын ушулай акындар да каныксын бересе. Бересе ушул айтыш коомдук фонду жаңы түзүлүп атат, уюштуруу иштерине дагы бир аз жол ачып алалы, кандай болот, кандай таризде өтөт деп анан ошол эки айтышты өткөрдүк. 2002 жылы Таласта Таластан фестивали болду, 2001-2002 уда болду. Ошол жерде дагы айтыш бар болчу. Ошол айтыштар өттү, чакан болуп. Анан 2002 жылы Кайырбек деген агабыз бар эле, фамилиясын унутуп атам, раматылык болуп кетти а киши. Бир айтыш өткөрдү. Айтор баягы айтыштын бир кайра бир 21-жылдагы жандануу мезгили башталды. Анан ошол учурларда Садык агабыз көп айтып жүрдү, түзүлгөн учурдан баштапчы. Айтышты филармонияга өткөрөбүз, филармонияга эл толтурабыз, ошол жерге баш байгесине машине саябыз дегенде бир топ ошол учурдагы акындарга бул нерсе жомоктой эле туюлчу экен да. Себеби мезгил доор ошондой болчу. Элдин мүмкүнчүлүгү деле чектелүү эле. Баягы кененчөнөн айтышка барып, концертке барганга. Анан ошол 2001 жылдан баштап айтыштын 21-кылымда кайра жаралуу доору башталды деп эсептейм. 2003-төгө өткөн айтыш бул эгемендүүлүктүн күнүнө карата, анан мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгына арналган чоң айтыш болгон. Раматылык Элмирбай агабыз ошондо чоң айтыш дебем, чоң айтыш дебем, айтыштын баары эле чоң го, бирок баягы чоң байге сайылып, чоң сахнада өткөн дээрлик чоң айтыштардын биринде ошондо алгачкы жолу Элмирбай агабыз баш байге алган. Ага чейин бир топ байгелерин 93-те, 92-де алган экен. Анан ошол айтыштагы абдан бүйүр кызыткан чоң айтыштар болгон. Анан ошондон бери эле дээрлик жыл сайын ошол 2003-төн бери дээрлик жыл сайын республикалык деңгээлдеги айтыштарыбыз чоң деңгээлде өтүп келет. Анан 2008-жылдан тарта ошол эми айтыш казак менен эле кыргызда бар экен да. Айрым учурларда болуп калат баягы. Маселен Монголиядан келди, Кытайдан келди, Түркиядан келди, баланча жерден, түкүнчө жерден келди деп бир топ мамлекет санайт да. Бирок ошол жерден келгени деле акыры кыргыз же казак келет да. Анан ошондуктан негизги айтыш кым кыргыз казактын гана ортосунда өтөт да. Анан кыргызга келсе кыргыз баш байге алып, казакка барса казак баш байге алып, баягы ошол учурдагы бир күнүмдүк байгенин аркасы менен төөлүк бир улуулуктарга мындай бир билинер билинбес шек кете берет экен да. Ошондуктан айтыш коомдук фонд демилгеси менен кош байге саялы, ушул бир руханий жолду түздөп алалы, түптөп алалы деген максатта ушул 2008-ден бери кош байге өткөрүп келатабыз. Ал эми республикалык айтыштарыбызды кошпогондо ошол эл аралык айтышыбыз мына быйыл 14-нче рет өтөт экен, Кудай буйрса. Буйрса. Азамат, мына ушул өзүңүз деле баягы маданият, өнөр адамы катары ушу айтыш, төкмө өнөрүндө жүргөнүңүздөн улам да ушу суроо келип чыгып атат. Бир топ эле көзүңүз деле каныгып, өзүңүз деле улам изилденип, тажрыйба, таалимиңизди чоңойтуп дегенде, анан ушул 20 жыл айтыш өнөрү жанданып, мынтип улам алдыга жаштар тартылып, улуулардан көсөм баягы сөздөрдү угуп, анан таалимдик жолду алып, ушундай жүрүп отургандан бери мына 20 жыл. Ушу 20 жылда төкмөлүк өнөр кандай деңгээлде өсүп келе жатыптыр? Мындай өзүңүз деле арт жакты карап, улам астыга ойлонуп турасыз да.
Анткени биз адабиятыбызда, тарыхыбызда окуганбыз, төкмөлүк өнөрүнүн ушунчалык көп кырдуу мындай көзгө көрүнбөгөн дагы, көрүнгөн дагы, угулган да угулбаган дагы мындай кичинекей сонун көрүнүштүү жанр деп коебуз го, мындай ушундайлары бар болот да. Ооба. Аны байкаш керек да. Албетте. Өзү иш башталган жерде эгер иш туура так башталса, өсүш болбой койбойт экен да. Туура айтыш баары бир кайсыл бир деңгээлде бир өзгөчө болуп өсүп жетилди. Жалпы айтыш өнөрү. Анын ичинде акындар дагы 2000 жылдары биз жаш бала болчубуз, айтышка катыша баштаган учурларда жеңил эле тематикалар ырдалчы. Бир күнүмдүк эле тематикалар. Арасынан баары улуу сөз чыкпай койбойт, чыкчы албетте. Бирок дээрлик көпчүлүгү ошол жеңил желпи тематикалар ырдалып кеткен учурлар дагы болчу. Биз айрымдарына көп болуп калдык ошолордунчу. Айтыш коомдук фонду түзүлө баштады, бир топ аксакалдар аралаша баштады. Устат болуп башыбызда Ашыралы атабыз, Эстебес атабыз, Туганбай атабыз турду мына. Ошолордун сөзү, ошолордун акылы, ошолордун тарбиясы, жанда андан тышкары ошол маданият тармагында жүргөн же илимде жүргөн аксакалдар, акындардын мээсине күндө куя берип, баары бир акындар баягы масштабтуу теманы айтууга өтө баштады да. Маселен, 2003 жылдагы ошол Элмирбек байке менен Жеңишбек байкенин финалдагы айтышы, бул өзгөчө айтыштардын бири да. Мен ойлойм, ушул эки акындын ошол финалдагы айтышы бир жаңы барактын ачылышыга дейм да. Же болбосо бир чоң китептин кириш сөзүндөй туюлат. Себеби саясий темалар да ырдалды ошондочу. Коомдук, социалдык темалар ырдалды. Анан бизге окшогон элеңдеп карап турган жаштар ойлодук да, акын деген көрсө ушундайды ырдаш керек турбайбы депчи. Акын деген ушул коомдо болуп аткан кырдаалды ырдаш керек экен, мамлекетте болуп аткан окуяларды ырдаш керек экен. Айтор, акын деген ошол улутта болуп аткан, өзүңдүн айлана тегерегиңде болуп аткан чоң улуулуктарды, даража бийиктиктерди ырдаш керек деген нерселер пайда болду да. Анан акындардын баардыгы ошол улуу темаларга өтө баштады. Акындар ошол мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде ырдай башташты. Ошонун баардыгы Айтыш коомдук фондунун акындарга кайсыл бир деңгээлде тийгизген пайдасы деп ойлойм. Тең тушум элем, дос элең, тартышканды сагындым. Коргошундай көлкүлдөп балкышканды сагындым. Бир топ жыл болду чыкпадык, жаргылчактын ташындай жанчышканды сагындым. Агайын тууган эл келди, бүгүн өнөргө түгөл багынгын. Элмирбек деген чоң акын, эбегейсиз зор акын. Актаңдай болом дегендер так ушундай бол акын. Алмадай чактан кел атат, өнөргө жайып канатын. О деген жерден токтобой Осмонкулдай санатын. Анан кантип элге бүгүн канатын жайбай, бүгүн бир ара жолдодой каласың. Келтирип черткен комусту Элмирбек деген комузчу. Элмирбектей болсун деп эчендер ырчы болушту. Бөксөлөрдүн баарысын Элмирбекти көрүшүп толкундашты, толушту. Жайып алып канатты, бул жайсаңдай болгон манасчы. Оюна койсоң күнүтүн бакылдап айтат манасты. Манасчылар бар бекен Элмикемден талашчу. Ырдап келгенде өнөрүң укмуш жарашчу. Элмирбек менен ырдаган кээден акылда болот коромчу. Айтышам деген акындын жолдору болчу, торолчу. Элмирбек деген алыптанат кайрыгы күчтүү обончу. Кээ-бирден ырдап отурса, отурган элди башкарчу. Курманбекти баш кылып келтирип айткан дастанчы. Муну айтып аткан себебим, акындар менен бир чыксаң, алым кулдай какшайсың. Ал такым бирге келсе да, жаныңда турса кактайсың. Айланып келип акырың өзүңдү билем сактайсың. Төрт аягы төп жорго кезегиңди берейин, кана кайсынысынан баштайсың.
Жашоодо болот ар кишиңе, жакшы эле болбойт бар киши. Жакшынын баркын биле албайт, жан дүйнөсү тар киши. Жакшыны жакшы сагынат, жакшыга жакшы кошулса жабыккан көңүл айыгат. Кыйынды кыйын түшүнөт, кыйынга кыйын жанашса кылымдын ишин бүтүрөт. Жакшыга жакшы бата албайт, жакшыдан жаман бата албайт. Жаманга жаман кошулса жанашып бирге жүрө албайт да, жанашып бирге жата албайт. Кырда туруп тебишет, сайда туруп сөгүшөт. Көлүк берсең учкашат да, көпүрөдөн мушташат. Андайлардан эмеспиз, себеби ардактуу ошол бугундун. Айтылуу тыным сейиттен, акын болдуң атпай журтка келишкен. Кайда жүрсөң ырдап, караным келсең экен деп. Алдыбыскан ушундай, каралдым келсең экен деп. Эл журтун күтүп зарыгып, эчендин көзү талыгып. Арстанбектин урпагы кезинде жакшың аталып, турган элден баталып. Ырдап турган жериңде ырыстуу ошол көңүлдүн ылайык көнү жашарып тургандыгын билебиз. Аралашып жүрөбүз, бир күйсөк кошо күйөбүз, бир күлсөк кошо күлөбүз. Бул жерде ошоң ойлосок эч жерде болбос күнөөбүз. Андыктан дагы ар качан акынча келдик төрөлүп, акындай өмүр сүрөбүз. Жан дүйнөбүз ар качан кенен болсун ылайым, жайылган көлдөй тагышул терең болсун ылайым. Кең аспандай чалкыган бийик болсун ылайым, ысык көлдүн суусундай тунук болсун ылайым. Ал эми бизге баа берген атпай кыргыз журтушул улук болсун ылайым. Ошону берсин Теңирим, ошону берсин Кудайым. Башка сөз айтып нетемен, анткенин илгертен бердоң ушундай. Катарыбыз бузулбай бирге жүргөн кездерде мен делең абдан сагындым. Кээде жээгине чыктым чоң көлдүн, кээдең ичине түштүм жалындым. Кээде көпчүлүктүн алдына көпкө жүрдүм чыга албай. Көңүлдөгүм ырымды көксөгөндөр уга албай. Жыгылдым турдум тайыдым, жыргадым кээде бар чыгар балким эл алдындан айыбым. Ошондуктан ар качан антсе да толкунга келип сынган жок. Аралашты элибиз толкунга келип сынган жок. Ойлонуп көрсөм кайгым, андыктан бүгүн ойлосом. Сырлары болот адамдын, жыргалы болот адамдын, ырлары болот замандын, ырлары болот адамдын. Ошонун баарын түшүндүң, олтурган жеңиш каралдым. Албетте, ак төкмакындык өнөрүнүн алкагындагы айрым көрүнүп көрүнбөй калган майда жанрлар кайра бир жандана баштады. Айтыштарда алым сабактар айтыла баштады. Себеби баягы биз акындык өнөрдү баягы концерттик форматта гана элестеп калганбыз дейм ба, Союздун аркасы менен турабы. Концерттик форматта элестейбиз, биздин аксакалдар чыгат, алар куттуктап ырдап, саламдашуу, аткаруучулар баланча деген учурларга да жетип калганбыз да. Анан эми айрым эле бир айылдарда ашта тойдо бир айтыш болуп калбаса, ал сейрек эле болчу да. Ошондуктан айтыш коомдук фондунун түзүлүшү акындык өнөрдүн өсүшүнө чоң бир жол ачып берди деп эсептейм. Жоктоо жанры кайра мына мисалы үчүн кайра жанданды. Бул нерсеге Элмирбек агабыздын ошол учурдагы бир топ көзү көрүнгөн акындардын салымы болду. Каалайбызбы, каалабайбызбы, баягы иштин бир нугут башталып калган жерде өсүш болбой койбойт экен да. Жаштар дагы улууларына таасирлене баштайт экен. Алар кандай бир жакшы тема ырдаса, артыңдагы жаштар андан дагы ашыра түшүп ырдаганга аракет кылат экен. Ошондуктан 21-кылымда айтыш өнөрү бир өзгөчөлүк менен өстү го деп ойлойм. Себеби ошол учурда сөздөрдө болгон экен да, эми 21-кылым технологиянын доору болот, өсүштүн доору болот.
ошол нерсеге бул сөз өнөрү, ыр өнөрү, акындык өнөр аралашып кете алар бекен деген да бүдөмүк ар кандай ойлор болгон экен. Азыр деле турат. Азыр деле турат да, азыр деле анан бирок эми эл аралык алкакта багындай чыгып кетпесе дагы биздин казак кыргыз ортосу улуттук деңгээлде бул нерсе баары бир кандай гана мезгил болбосун жашай берет го деп ойлойм. Ал эми эл аралык алкакта баягы түздөн түз айтыш болбосо дагы бирок мунун баалуулугун, мунун бийиктигин, мунун даражасы, мунун улуулугун маселен ЮНЕСКОда шедевр деп тааныган, маселен элдүү көзөйгү чыгармачылыкты бул дастанчылык, төкмакындык, манасчылык өнөрдү. Бир топ эл аралык баягындай маданият менен иштешкен уюмдарда төкмакындык өнөрдүн бийик даражада экени бул тастыкталып эле келатат. Анан ошолордун баардыгы бул айтыш өнөрүнүн өсүшүнө алып келет. Ооба, биз ошол 2091 жылдан бери деп коелучу, 91 жылдан ушул 2021 жылга чейин биздин айтыштын улуттук түпкүлүктүү баалуулугун өстүрдүк. Ооба, мыкты акындар өсүп чыкты, айтыштар мыкты таризде өтүп атат. Акындар баягы акындык өнөрдүн кандай жанр, тематикалары болсо ошол багыттарда баардыгы иштешип атат. Эми булардын баардыгы байлык казына болуп калат. Эми бул мезгилден тарта эми айтыш өнөрү баягы илимий көз караш менен тааныла башташ керек деген бир оюм, үмүтүм бар да. Маселен, өзгөчө ушул акындык өнөр, төкмакындык өнөр боюнча илим жактагандар сейрек эле бизде. Мисалы үчүн Мээрим деген эжекебиз бар академияда. Ошол эжебиз кандидаттыгындагы, докторлугундагы акындык өнөр боюнча жактады. Кыскасы, бул өнөрдө илим жактагандар өтө сейрек да. Анан арачолодо чет өлкөдөн биринекин илимпоздор келип жүрдү ушул акындык өнөр тууралуу дагы өзүнүн илимий иштеринде баса белгилеп көрсөткөн учурларчы. Анан акындык өнөрдүн эми биз Англияга барып кыргызча төксөк, алар түпкү маңызын түшүнбөй деле калышы мүмкүн. Анан ушул нерселер, баалуулуктар ошол илимий алкакта, илимий деңгээлде дүйнөгө чыкса, бул дагы бир өзгөчө чоң жол ачып берет беле деп ойлойм да. Ошол эле учурда баягы эми бул төкмөлүк өнөр болуп аткандан кийин сөз байлык биринчи орунда туруш керек. Ошо төкмө, айтыш өнөрүн алып жүргөн өнөр адамдар үчүн. Ошол эле учурда тил маданияты канчалык деңгээлде дагы өстүрө алды бул жолду. Тил маданиятында канчалык өсүш болду. Анткени сөздү баптап, таптап сүйлөө, ошо менен угуп аткан элдин кычуусун кандыруу же болбосо кызыгын арттыруу. Биз дагы ушул жанагы тарыхыбызда, адабиятыбызда окуп келгенде, эми ал жазмалыкка келгенде баягы ар бир сөздөр тапталып, бапталып жазылган болуш керек. Төкмөлүктө эми мындай жөнөкөй деле, тапталма сөздөр деле кете берет го. Бирок ошентсе дагы. Эми албетте жер эгемендүүлүк учурдагы акындык өнөр, төкмакындык өнөр кыргыз тилине бир өзгөчө салымын кошту деп айта алам. Анткени айрым киргиздердин кыргыз болушуна, тилдин бир таза сакталышына, тилдин бир ийленип начарларын айрым бир сөздөр, айрым бир ошол учурдагы айтылып жүргөн баягы нерселердин баардыгы ийленип калышына айтыш өнөрү чоң салым кошуп берди деп ойлойм. Бирок 21-кылым эми кыргыз тилине пайда да алып келди, зыян да алып келди го деп ойлойм да. Пайда да алып келди, зыян да алып келди. Ар ким айрым котормолорду, айрым сөздөрдү өздөрү каалагандай пайдалана баштады. Ошондуктан төкмакындык өнөр, айтыш өнөрү чоң дайра болуп агып баратат. Бирок ал дайрага таштанды түшүп калышы мүмкүн экен. Кайсыл бир учурда жаман нерселер аралашып кетиши мүмкүн экен. Ошондуктан баары бир карама каршылыктар боло берет экен. Бирок тилдин өсүшүнө айтыш өнөрү чоң салым кошту. Ооба, азыркы акындардын дагы сөздөрүнүн баардыгы, айтыштарда алган сөздөрдүн баардыгы бул эми тарыхта кала бербейт болсо керек. Ийленип каалайбызбы, каалабайбызбы, ийленип отуруп, жакшысы, мыктысы, таттуусу калат деп ойлойм да. Ошондуктан баардык нерсени мезгил
таразалап алат. Ооба айрым айтыштагы айрым бүйүр кызыткан маселелер 20-30 жылдан кийин таптакыр өңүтү башка болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан байыркы акындардын деле сөздөрү ийленип калганда, алар деле отуруштардаган, алар деле кечедирдаган, алар деле өздөрүнчө бир чакан жерде таң тамаша курушкан. Бирок ошол жердеги оюн күлкү саптары, башка нерселер бул калган эмес, алардын өздөрү менен эле кеткен. Ошолордун улуу сөздөрү, бийик сөздөрү, тунук сөздөрү анан ийленип отуруп биздин мезгилге келген. Биздин заманда деле технология канчалык өстү дебейли, ооба. Биздин айтыштарыбыз азыр радиодо, телевидениеде баары кыттай болуп сакталып турбайбы? Баштан аяк ким эмне ырдаса. Ошонун баары сакталып калат. Бирок кийин атайын китептер жарык көрө баштаган кезде, атайын жыйнактар жарык көрө баштаган кезде, алардын баары китепке ийленип түшөт деген ойдомун. Айтыш өнөрүнө агып келаткан жаштардын дагы агымы күч алып бараткандай да. Менин көз карашым бул. Ошолордун көз карашы, ошолордун таанып билүүсү, күүлөнгөн канаты кандай деңгээлде келатат? Чындыгында сүйүнө турган жактар абдан көп, чындап элечи. Сүйүнө турган жактар абдан көп да. Себеби же айтыш өнөрүндө ушундай байге коюлат, эки сөздү кошуп ырдасам болду деген эле мындай жалпак. Ал нерсе да болбой коюшу мүмкүн эмес. Ал нерсе да болбой коюшу мүмкүн эмес. Ар ким ар кандай кызыкчылык менен келиши мүмкүн. Бирөө чынап эле түпкүлүгүндө мен ушул улуу өнөрдү алкырлап улуу акын болом деп келиши мүмкүн. Айрымдары ошол күнүмдүк байлыкка, ошол жердеги атайын каржыга да мүмкүн кызыгып келген. Популизмге ойноп кетиши мүмкүн. Ал нерседе ойноп, бардык нерсе ойноп кетиши мүмкүн. Эми адамдык фактор болгондон кийин бул бардык нерселерге аралашып кетиши мүмкүн. Эми пендебиз да баарыбыз. Анан ал эми жалпысынан карай турган болсок, келечектеги акындардын, мына азыркы учурдагы жаштардын, келечектеги акындардын жолу шыдыр, ою бийик болот деген ойдомун. Ооба, жанагындай майда чүйдө кызыкчылыктар эйленип кала берет алар. Ошол күнүмдүк нерсе боюнча калат да. 2013 жылдан баштап жаш таңдайды өткөрө баштабадыкпы? Ооба. Анан ошол жаш таңдайга эле айрым учурда 30-40 акын келген учурлар болду да. Анан бул чоң сүйүнүч да. Эми албетте 30-40тын баары акын болуп кете албайт эми. Бул мезгилдин өзүнүн мыйзамы го деп ойлойм да, туурабы? Университетке деле баарыбыз 20-30тан болуп бир тайпага тапшырабыз, баарыбыз. Анын баары филолог, анын баары журналист, анын баары музыкант болуп кетпейт экен да тилекке каршы. Ошондой эле көрүнүш окшойт да. Алардын баардыгы акын болуп кетпейт экен. Бирок алардын көч башында жүргөн, маселен, Асылбекке окшогон, Болотко окшогон, Кубатка окшогон, Жылдызбекке окшогон, Айтор дагы бир топ акындар, булар эртеңки келечекте кыргыздын мыкты акындары болуп беришет. Айтор сүйүнө турган жактары, булардын ырынын маанисин карай турган болсок, өзүнүн алып жүргөнүн карай турган болсок, өзүнүн бир өнөргө болгон мамилесин карай турган болсок, биз кубанып, акын кылып ала турган мыктыларыбыз Кудайга шүгүр абдан көп. Ал эми калганын мезгил өзү ыйлеп, таразалап, өзүнүн жолуна коет го деген ойдомун. Ушу 20 жылдан бери карай айтыш өткөрүлүп келе жатканы ар кандай тематикада өтүп келе жатат. Мына ушул эле жылдакын алсак, Жамбыл Жаабаевдин 175 жылдыгы, же болбосо Жеңги Жоктун 160 жылдыгын арналып атат деп. Бул тематикага дагы карап өткөргөндөрү дагы эң жакшы нерсе болсо керек деп ойлойм да. Бул нерсе мындай да, бул нерсенин аркасында да бир чакан бир талаш болуп калат кээдечи. Маселен быйыл кайтыш Жеңги Жок атабыз менен Жамбыл атабызга арналып атпайбы? Ошолордун мааракесине арналган айтыш өтүп атат да, туурабы? Айрым учурда мындай сөздөр болуп калат да. Ой, баланча акын тиги Жеңги Жок жөнүндө айтпай кетти, ал билбейт окшойт депчи. Эми акындар кантип Жеңги Жокту билбей калышы мүмкүн эмес. Түпкүрдөн илимий деңгээлде билбесе дагы, кайсыл бир өзүнө керектүү маңыздуу нерселерин билет баары бир. Билет. Бирок айтыш Жамбыл менен Жеңги Жок жөнүндө эмес да, туурабы? Ошолорго арналган эле айтыш. Ооба, Жеңги Жок менен Жамбыл сөзсүз айтылат. Ал эми айтыш өнөрүнүн өзүнүн багыты бул эркиндик да, туурабы? Эркин тема ырдалыш керек. Акындын өзүнүн оюндагы нерселер айтылышы керек. Акындын өзүнүн оюндагы учурда болуп аткан көйгөйлөр болобу, же артыкчылыктар болобу. Эми акын сөз көйгөйдүр дейт дегенде да болбойт экен. Артыкчылыгын ырдаш керек, кемчилигин ырдаш керек дегенде. Ошол эркин форматта өзүнүн оюн элге ырдап бериш керек деп ойлойм. Кээде болуп калат ушул. Бул кишиге арналып атса эмне, бул кишинин аты аталбайт дегенчи. Жеке менин оюм боюнча бул кишилерге арналган айтыш
бул кишилер даңазалап алып сөзсүз ырдалат. Акындар сонун саптарды айтып атпайбы? Токтогулдун айтышында, кийинки Алым Кул атабыздын айтышында, Коргоолдун айтышында, Калыктын айтышында ошол кишилер арналган. Анан бул нерселер дагы ошол сөзсүз айтып даңаза болуп туруш керек. Биз айтышты жөн эле багытта өткөрө бербей, биз ушундай улууларды, бийиктиктерди, улуу өнөрдү аркалап жүргөн улуу инсандарды жок дегенде ушундай учурларда даңаза кылып, атын айтып турушубуз керек деп ойлойм. Ал эми быйыл айрымдар эми биздин айтыштын көрөрмандары билет айтыш кандай өтөт, кандай багытта өтөт, Кош байге болсо кандай багытта өтөт, республика болсо кандай багытта өтөт. Анан айрымдар таң калып аткан болушу да мүмкүн да. Жамбыл менен Жеңи жок эки акынга арналып калыптыр, кандай таризде депчи. Анан эми быйыл Кыргызстан үчүн да, Казакстан үчүн дагы өзгөчө бир жылдардын бири да бул эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы. Анан ошол 30 жылдыктын алкагында ушул Кош байге ушул Кыргызстанды дагы, Казакстанды да өтсө деген бир тилек менен башталган. Мына биздики Кудай буйрса башталып мына жакында өткөн атат. Анан Казакстанды дагы ушул Кош байге арналып, ал кандай таризде өтөт мен азыр билбейм, бирок ушул жоонун негизинде Казакстанда дагы чоң айтыш өтөт деген үмүтүбүз бар буйрса. Биз дагы ошо Жеңи жокко шилтеме келтире кетсек да, мында Жеңи жокту жазмакмын дейбиз. Айтыш өнөрүндөгү Айтор анын котормочулугунан бери Жамбыл Жаабаев деле ушул кырдуу талант экендигин белгилейбиз да, окшоштук жактары бар. Дагы эмнесин айтсак болот? Мисалы, Жеңи жоктун ушул багы маалымдамада ушуларды айтып окуп коебуз. Жеңи жок атабыз албетте өзгөчө билимдүү болгон да. Ошол мезгилге караганда Жеңи жок атабыз ошол учурдун алдыңкы билимдүү адамдарынан болгон. Жазганды билген. Ырларын кагазга түшүрө алганды билген. Ошондуктан Жеңи жоктун өзгөчөлүгү ошондо болгонму деп ойлойм да. Жеңи жок көп чыгармаларын кагазга жазып түшүргөн, бирок Казандан чыгарам деп турган кезде ал чыгармалардын көпчүлүгү жок болуп кеткен да. Баягы ошол мезгил кырдаалдын баягы идеологиясына байланыштуу дейбизби Айтор. Ошолордун катып, бирок ошол ырлар кийин негизи табылбай калган да. Ал эми Жеңи жоктун акындыгы бул өзгөчө бир улуулукта турат деп ойлойм да. Себеби баягы Коргоол атабызды дал ушул төкмөлгөнөрдө Коргоол атабызды бир аз күйлөп тамашага салып коюп анан Токтогул атабызга каршы ырдатат го баягы. Анан ошондо Жеңи жок айтып атпайбы? Ай, Токтогулга сен эмес мен да ырдай албайм депчи. Болбосо Жеңи жок айтып атат анычы. Анан Токтогул атабыз айтчу экен өзү. Эми Токтогул кандай киши? Канча кырдуу талант, кандай өнөрү бар. Токтогул өзү айтчу экен, эми Жеңи жок турган жерде мен баягы күйүмдү чертип, тамаша ырларымды ырдап, берки секетбайларымды ырдап ошентип эле отурайын. Жеңи жок турган жерде деп айтчу экен Токтогул өзү. Анан бир учурда ошол Жеңи жок Токтогул Ниязалы таластан чаткалга өчкөт, андан аракса алабукка өчкөн, ошентип эл кыдырып, жер кыдырып өнөр коюшкан. Азыркыдай машина жок. Бир таман жолу менен ат бастырып кыдырышкан да. Анан ошондо Жеңи жок алдында ат бастырып, ортодо Токтогул, артында Ниязалы бастырып келаткан экен да. Анан ошондо узун жолду кыскарталы деп, анан ошондо Токтогул атабыз биздин кенже эпостордун бирөөнү айткан экен да. Анан эми ат менен өткөндө таластан чаткалга бир заматта эле өтүп каласың негизи да. Бир замат болгондо 1-2 саат эмес, эми бир 5-6 саат, 7-8 саат болсо керек да. Анан ошол окуяны ошол учурда эле бүтүрүп койгон окшойт да Токтогул атабыз. Анан Жеңи жок атабыз да айтчу экен, эми бир чети курдашы, бир чети улуураак агасы дегендей замандашы. Анан ошол улуу темаларга өзгөчө көңүл бур деген өңүттү да. Себеби Жеңи жок аккан сууну 7 күн ырдап атпайбы? Эми бизге 7 күн деп жетти, мүмкүн эми аллитерация менен Жеңи жок 7 күн айткан. Мүмкүн анан 15 күндө эле ырдай берген чыгар. Мүмкүн 1 айда эле ырдай берген чыгар. Жеңи жоктун өзгөчөлүгү ошол жаратылыштык багыттарды өзгөчө ырдаган. Аккан суу, башка ай, күн, жер чыгармалар. Жаратылыштык багыттар. Жеңи жоктун классикалык айтыштары дагы эсен аман менен айтышы мына өзгөчө айтыш. Ошол нерсе сакталып калган. Бирок тилекке каршы жанагы советтик идеологиянын башталышында ошол кездеги кырдаалга байланыштуу бул акындар көп изилденбей, көп жазылбай, чыгармалардын көп дээрлик көпчүлүгү
сакталбай баягы эл оозунда гана, акындардын оозунда гана калды. Айрым гана чыгармалар ушул эл арасында ырдалып айтылып жүрөт. Жеңи жоктун чыгармачылыгына да кайсы бир деңгээлде талаш тартыштар, ар кандай пикирлер дагы айтылган учурлар болгон экен да. Албетте. Эмнеликтен келип чыгат мындайлар? Ошол чыгармалардын көпчүлүгү жок болуп кеткендиктен да. Чыгармачылардын көпчүлүгү жок болуп кеткен. Анан эл оозунан жыйнашканда бирөө так билип айткан, бирөө так билбей айткан, бирөө-бирөөнүн сабын айтып ийиши мүмкүн. Ал атайын деле айтышы мүмкүн эмес. Оюнда жеңи жоктун ырындай болуп калып калышы мүмкүн да, мүмкүн аны бир башка ырдап коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул нерсенин баардыгы ошол кездеги бул акындардын так илимий деңгээлде изилденбей калгандыктан ошол талаш маселелердин баары жаралган. Айрымдар жеңи жоктун чыгармаларын жыйнаганда айрым чыгармалардын ичиндеги айрым куплеттерин, саптарын жыйнаган адам өзү жазып койгон учурлар болгон. Ар кандай кырдаалда жыйнашкан дем, болгонун жыйнашкан дем. Ошондуктан ал жерге башкадан саптар аралашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан талаш тартыш жаралган деп ойлойм. Эми так жыйналбагандан кийин ошол талаш сөзсүз боло берет экен. Ал эми Жамбыл Жабаевди дагы айтып атабыз буюрса. Бул дагы казактын эң бир көрүнүктүү акыны, анан котормочу деп дагы өзгөчө баа берилет экен да. Эми Жамбылдын чыгармачылыгы боюнча мен абдан кенен айта албайм, бирок Жамбыл негизи ошол төкмө акындык өнөрдү, негизги төкмө акындык өнөргө басым жасап жүргөн акындардын бири да. Сүйүнбайлардан тарбия алышкан. Анан бул киши дагы ошол жеңи жок биздин калыктардын форматында, эми бул кишилерден жашы улуураак болгон. Бирок ошол элдик кенже эпостор ырдап, кенже дастандар ырдап, ырларын кагазга түшүрө коюп жүргөн. Ошондуктан бул кишинин жашы кыйла улуу болсо дагы, бирок айрым көпчүлүк чыгармалар ошол таасын жазылып калганда. Анан бул киши баягы идеологиялык багытка да туура келип бул кишилер аябай изилденген да. Жамбылдын бакыты ошондо болгон. Жамбыл ошол идеологиялык жолго туура келип, анан Жамбыл абдан кенен изилденип, Жамбыл биздин жеңи жоктордон, кыйла акындардан улуу болсо дагы, арыраак болсо дагы ошол ырлар жазылып, анан чыгармалардын көпчүлүгү сакталып калган. Негизи анан бирок төкмө акындык жолу менен жүргөн, биздин калк атабыз менен дагы айтышып бир топ көрүшкөн. Себеби калк атабыз эми Токтогулдан калган бир улуулукта кармап жүргөн киши да калктагы. Калк атабызды дагы баягы идеологиялык багытта бир алып чыгалы деген ойлор болгон экен да ошол кезде. Эми бул чынбы калппы билбейм, бирок эл оозунда айтылган сөз да. Анан ошол эле учурда албетте Токтогулду дагы идеологиялык багыт менен сүрөйлү деген. Анан ошондо калк айткан экен. Бул ой эмнеден келип чыгат? Жамбылдын көзү түрүү да. Жамбылды көзү түрүү кезинде идеология кылышкан да. Анан мүмкүн биз калк атабызды ошондой кылсакпы деген ой болгон экен да биздин ошол кезде билармандардын кеңешинде. Анан калк атабыз айткан экен, эми мен улуу устатым Токтогул турса мага эмне бар дегендейчи. Анан ошол калктар Жамбылдар менен бир топ айтыштар болгон. Ар кандай бир окуялар болгон. Айтор Жамбыл казакта дагы өзүнүн бир төкмө акындык өнөрдүн бир улуу даражасын алып жүргөн, ошол Сүйүнбайлардан тарбия алган адамдардын бири болгон. Мына карап отурсак, ушул улуу муундун бизге сонун мурастарды калтырып кеткен өнөр адамдарынын ошол мезгилде мындай укмуш баага арзый турган өзгөчө өнөрлөрү болгондугун белгилеп атабыз да. Жеңи жоктун ушул айтканын кагазга түшүрө калган мыктылык сапатта. Ооба, билимдүү болгон дем. Бизде азыр бардык нерсе жетиштүү. Мисалы айтыш өнөрүн дагы андан ары калтырууда ушул жазмалык биринчи кезекте негизги орунду ээлейт да. Ушул өнөрлөр айтылгандардын баары кагазга түшүрүлүп турабы? Бул баалуулуктар мезгилге жараша дагы. Сөз түрүп бирөө жарым мезгилдеп анан түшүрүш керекпи? Баалуулуктар да мезгилге жараша өзгөрүп кете берет окшойт да. Маселен, баягы мурдагы замандын эң акыркы баягы бир мыктыларынын бири бул Замырбай агайыбыз да. А кишинин көзү түрүү, мына азыр баарыбыз ырдаганын, анын төккөнүн, а кишинин баягы улууларды эскерген
баарыбыз көрүп билип жүрөбүз. Ошо киши айтчу эле да, мен бир чыгарманы эми чакан эмес. Эми чаканда чыгарма жок да, биз эми куплетный формада кырларга кийин эле келе баштадык да. Жеңи жоктун баягы ашыктык ыры деген эле көк сулуу канча узакта аткарылат маселен. Ошондой чыгармаларды бир 2-3 сыйра кайталап эле жаттап анан илгертап калчу элем дейт да. Тууганбай атанын өз сөзүнөн уккам, бир уккам чыгармамдын дейт, маселен Курманбекти бир укса, бир 70-80% жаттап калчумун дейт да. Анан андай памятьте жоголду да азыр, анткени биздин технология бар, биздин ырлар жазылып калат, ошол жерден кайра көчүрүп алам деген ишеним бар дегендей. Анан сиз айткандай айтыштардын көпчүлүгү кагазга түшө элек. Академия айтыштар деген ошол Союз убагында башталган китептердин кийинки 21-кылымда улантып бир 7-8 том кылып чыгарды. Аны илимпоздор түшүрдү ошол жердеги, Мээрим эжебиз баш болуп кагазга түшүрдү. Анан акындар ар ким өзүбүздүн айтышыбызды бирин экин оңдоп түзөп бердик да. Биринчи башталыш ошол болду. Учурда Жаныбек мырза кагазга түшүрүп атат айрым айтыштарды. Бул дагы өзүнчө бир жыйнак болуп менимче чыгат. Дээрлик жалпы айтыштардын баардыгы кагазга толук түшө элек. Бул аудиодо же видеодо гана сакталуу учурда. Ошондуктан кагазга түшө элек. Жанагы айтып аткан таризимде ошол айтыштар кагазга түшүш керек, жана илимий деңгээлде изилденип андан ары өзүнүн сапарын улаш керек деп ойлойм. Улам барган сайын өзүңүз белгилегендей өзгөрүү боло берет. Ушул өзгөрүүдө сиздин көз карашыңыз болсун, эми бул деле канчалык деңгээлде дагы айтыш өнөрү мындай өсүп өнөт, кандай форматта ал дагы кеңейе алат? Бул нерсе технологиянын заманы деп атабыз. Бул нерсе табышмак го деп ойлойм. Маселен, азыркы айтыш менен, учурда өтүп аткан айтыш менен болжолу бир 100-200 жылдагы мурдагы айтыштын форматы таптакыр башка да туурабы? Маселен, тарыхта калды деген Эсен Аман менен Жеңи жоктун айтышы атайын айтыш эмес да, туурабы? Ошол жердеги бир чоң мамлекеттик иш-чарада экөө жолугуп калып анан айтышып атат. Ошол жерде дагы башка акындар болгон экен. Эми атайын экөөнү сахнага чыгарып алып тыгырдагыла деген айтыш эмес да. Ооба. СССР учурунда өзүнчө бир багыттары болду. Айтча калган жерден айтышты, айтыш болбогон жерден жанагындай. 21-кылымда айтыш эми убакытка жараша да өтүш керек болду да, туура. 16 акынды чогултуп, алар үчүн атайын тандоотур өткөрүп, жана Олимпиадага деле тандап атпайбы, туурабы? Жолдомолорду түшүп. Ошол сыяктуу биз дагы тандоотурдан өтүп келип, анан жоодо канча акын жазылса, маселен 16 акын жазылса, 16 акын катышып, олимпийский система менен баратабыз да, туурабы? Анын улам упай көп алгандары алдыга чыгып отурган финалда баш байга жеңип атат да, мындай айтканда. Олимпиадалык система менен баратат. Бул дагы бир канча жыл жашайт бул. Тийгизбейби бул? Менимче кедергисин тийгизбейт го эми, кедергисин тийгизбейт, себеби деген эми илгерки форматты улайбыз деп 10 саат айтыш өткөрүп алсаң дагы болбой калышы мүмкүн да, эл да чыдап отура албайт биринчиден. Анан техникалык да мүмкүнчүлүк жок. 10 саат филармониянын айтышында айтыш куруу абдан көп, бул каржылык жагынан да кыйын, бардык жагынан. Ошондуктан заманга иленип олтурат экен бардык нерсе. 4 саатта, 3 саатта эми 16 акын айтышып бүтүп атат да, мындайча айтканда. Эми чоң айтыш болуп калса ал 2 күндө 4 саат, 8 саатта бүтүп атат да. Ошондуктан билбейм, эми келечекте жеке менин оюмда айтыштар онлайн өтө баштайтпы деп ойлоп кетем кээдечи. Технология өсүп атат да. Азыр баардык адам камера колдонуп калды. Баардык адам мыкты үн жазгыч аппараттарды колдонуп калды. Ошондуктан билбейм, келечекте айтыш онлайнда өтө башташы мүмкүн деген айтуучулуктар, жанрлардын жоголуп кетүүсүнө эч кандай менимче жоголуп кетүүсүнө суроо жок го дейм да. Эми азыр кайра алышар түзүп берет болуш керек. Кааласаң алым сабак форматындагы бир жакшы чыгармаларды жазып даярдап чыксаң болот. Кааласаң терме, санат, насаят баардык нерсени жанрды элге чыгарып турууга мүмкүнчүлүк абдан көп деп ойлойм. Себеби таратуу мүмкүнчүлүгү да абдан көп. Бул жанрларга технология канча өспөсүн, жанрларга менимче таасирин тийгизбейт го деп ойлойм. Кайра жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Алла жанды чыгарар туган жаннан, эч ким калыс кетпейди бул заңдардан. Канча күн агайындар ойнап күлдүк, кулакта шаршамады ырдалганнан. Мәскеудегі жағдайың еске түссе, көкірегіме өзекті жырлар қалған. Сіздерге бір басу айтайын деп келіп тұрмын. Кім мәңгілік мекен дейді бұл жалғанды. Басайын деп өлеңмен келіп едім, осындағы бір туған
бір қыз туғандарды сол алауға шалынып кеткен қыздар жаңа ғана бәйшешектей бір жарғанды. Алла өзі ақырын жақсы қылсын, сабырға бөлейді Алла сабыр қылғандарды. Алланың қалауымен аттандырдың, ана жақа 14 бірдей құрман жанды. Жаратқан өзі жаннаттан жай берсе екен, сәтсіз күні бір опат қылғандарды. Ей айналайын азамат, өзіңменен кеңестім, келмейді сен мен егескім. Қырғыз қазақ бір елміз, мен саған дұшпан емеспін. 6 миллион қырғыз бар, 10 миллион қазақ бар. Санымен емес, бұл халықтар сапасымен теңессін. Сыртқа шығатын түгі жоқ, өз байлығыңда жетеді, саған кімге бегессін. Бақада өзінің бақытты батпағында дейді ғой, осы жайлы төрдегі төрелерім кеңессін. Өз елінде қыз өссін, өз елінде ер өссін. Мигрант топ сыртқа кететін Қытайлардай біз азеке миллиард халық емессің. Ой, Мұхтар қағылам борым Мұхтарым, алыра сенімді кейттің. Ал жақта бір туған қарындаштарғаң ешігін açsın бейіштін. Ey bale. Ел жегенделе жерім жоқ, елдің ырысқысын жебіштім. Ой, Мұхтар, мен елдің ырысқысынан ашығып, ақындық өнер дегенге Алладан келдім баш ұрып. Қарын еле қарын деп қайра-қайраң айтасың, сен менің қарынымаң ашығып. Қарын делең айтасың, қайра-қайра қоз қойсың. Елдің ырысқысын аяған сен бір пейлі тар оқшойсың. Жоқ андай емессің сен кенен жігіт Мұхтарым. Телегейі тамырда терең жігіт Мұхтарым. Көре-көре сүйлеген көсем жігіт Мұхтарым. Қарынын айтпай ақындың қадырын айтып ырдайлы. Қазақ менен қырғыстың Манастан бере келатқан тамырын айтып ырдайлы. Жамбыл менен тоқоңдың жамақ айтқан қырғызға жарығын айтып ырдайлы. Қасиетті қазақтың ақыбетті қырғыстың жа қалыбын айтып ырдайлы. Алан кене қарачы қалықта күтіп тұрбайбы, санаң айтқан қаршыңда салтта күтіп тұрбайбы. Ел санатын ырдайлы, қыршындай болған қасиет төр санатын ырдайлы. Чалқып жатқан бұл жақта көл санатын ырдайлы. Қазақ қырғыз бір болған төр санатын ырдайлы. Алан кенем Мұхтарым, қазынаң бар көліңді шашылбай тұрған арғачан. Мен дағы саға ырғылып көдінімден сөздерді көріңгі қылып арнасам. Қағылайым Мұхтарым, сен жамбыл болып қазаққа жап тұрсаң болғыны. Алтындан қымбат сөздерді тап тұрсаң болғыны. Қел қырғызға келіп айтышқа балқып тұрсаң болғыны. Ынтымағын екелдін айтып тұрсаң болғыны. Мен дағы барып қазаққа ашыралың естебес, сынду болып ырдаян. Ырду болып ырдаян, сыйлашалың арғачан, сыйлу болып ырдаян. Анкені қазақ қырғыз ортасы бір болғанын ырдаян. Атағы кетіп аламға бұйырса дүң болғанын ырдаян. Көкші менен Ерманасой 16 миллион кеппекен, 1,5 миллиард Қытайға сүр болғанын ырдаян. Анкені қырғыз білесің, анкені қазақ білесің. Миллиард қырғыз кеппекен, миллиард Қытай кеппекен. Ошол миллиард Қытай төріне қазақ қырғыз жетсекен. Ой, қағдайым Мұхтарым, ой! Сендағы қазақтардың ақыны қасиетін сайраған, ой! Сендағы қазақтардың ақыны сезімің ырға жандаған, қылқылдаған Қытайды қыраның манас біргестен, ой! 40 жігіт қана менен жайлаған. Егемендүүлүк күнүнө карата боло турган айтыштагы өзүнүн жакшы бир ийгилигинде өтөт болуш керек деп билет кылабыз. Катышасыз да? Катышам го деп турам. Кудай буйрса катышам го деп турам. Тандоо турумуна тандоо турга деле жакындап калды күндөр.
анан айтышка катышат болушум керек, себеби деген кыргызда эми өзүбүз да чаканбыз, анан айтыштар сейреп өтөт. Быйыл гана 3-чү рет чоң айтыш өтүп атат, быйыл гана. Айрым гана жылдарда болот мындай, бир жылына 1-2 айтыш өтүп кеткен. Болбосо дээрлик 1 айтыш 2 айтыш өтөт да. Анан эми мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек го деп ойлойм, катышам го деп ойлоп турам, Кудай буйрса. Ийгилик каалайм. Рахмат, бар болуңуздар. Кадырман радио каармандар, бүгүнкү шашкеде маектешибиз Азамат Болгонбаев болду. Эфир толкунунан жолугушканча салам.